Salama, Bilim Beri Ministrligi boyunca biz 3 punkttan turgan sunuş berdik da dostlar. Özü punkt 15 punkttan turat. Urmaktуу Bilim Beri Ministrligi. Жанагы бааны жок кылгыла деп атабыз да, баа койгонду жок кылгыла деп атабыз. Биринчи. Бул балдардын да психологиясын аябай жаман давит этет да, бузат психологиясын. Экинчи, сумка көтөргөндү жок кылгылачы. Сумка көтөртүп байкуш балдардын ден соолугун талкаламай болдуңар ай. Ал жанагында килейген грусту мойнуна илип койдуңар, ал биринчи класстын баласы омурткасы кайта эле өлбөйбү аны ташыганда? Же буга эмне акылыңар жетпейби? Элементарный эле го, урматтуу Билим Бери Министрлиги. Сумка көтөргөндү жок кылгыла да. Анан жана үй тапшырма дегенди токтоткула, башкача методун өтүш керек. Ошол жакта эле калсын, мектепте эле. Ошондой болуп атат достор, бул Билим Берүү Министрлигин тез арада реформа кылбасак, күнүгө трагедия болуп атат, тияктачы күнүгө трагедия болуп атат достор. Аякта жана бөбөктөр деген кандай психикалык, моралдык давленияга калып атышат. Эмне болуп атышат? Жанагы онлайн окуй берипчи, булар үйдө байкуштар онлайн окуй берип тажады уже, тажады. Эметип туруп уруксат бербейсиңер, балдар окусун. Анан ден соолугун карагыла, ай, Билим Бери Министрлиги балдардын ден соолугу кандай болот, эмне болуп атат, кантип бөбөктөрдүн иммунитетин көтөрөбүз, канткенде ушулардын бир эмесин жакшыртабыз деп мындай ойлонуп бир толгонсоңор, канча киши отурасыңар ошо министрликте. Мына биз бергенибизге 1 жума болду, урматтуу Билим Бери Министрлиги. Такыр дайыныңар жокко? Сунуш бергенибизге канча болду? Бир комиссия түспөйсүңөр, комиссия түзүп эле ошонун курамына киргизгиле, реформа кыла турган кишилерди киргизгиле. Реформа кылыш керек деми. Качан Садыр Нуркожоевич келип анан команда берет, анан жүгүрөсүңөр, ага чейин отура бересиңер. Я, Билим Бери Министрлиги, урматтуу Билим Бери Министрлиги. Мен сиздерге кайрылып жатам. Келгиле, мен мындай эме колго албайлыкпы, Билим Бери Министрлигин оңдобойлукпу? Бул эмне деген билим алып атышат? Булардын балдардын ыйманы кандай болуп атат? Кандай курукта сүйлөшүп атышат? Эмне жөнүндө сүйлөшөт? Эртеден кечке телефон чукуп эле булар. Телефондон бүт ден соолуктары кырылып бүтмөй болду. Кичинекей 5-6 класстан эле уже сүйүү күйүүлөрү башталбадыбы? Окуй, эмне каяка баратабыз? Я, ойлонсоңор болот. Я, ойлонсоңор болот. Бир мындай чектөө бир койсоңор болот. Азыр балдардын ден соолуктарын карагалачы, бүт начар, эптеп эле байкуштар, куп-ку, араң эле басып жүрүшөт. Ушуну бир мындай колго алсаңар болот. Качан эми өзүңөр бир демилгелеп, биз монткентабыз, могу жерде монт оңдогантабыз, могулардын баарын жок кылгантабыз деген бир мындай кеп сөзүңөр жокко, я. Я, кеп сөзүңөр жокко, отурасыңар ошол жакта. Кирип алып элечи министерствода. Оңдосоңор боло, я, оңдосоңор боло. Баштасаңар ай. Биз бердик эле мына. 1 жума болду бергенибизгечи, эмгиче жооңар жок. Урматтуу Билим Бери Министрлиги. Иштегилечи ай, иштегилечи ай. Балдар 5-этаждан секирип кетип атат. Мууну өлүп атат. Түшүнүп атасыңар, мындай статистика жүргүзөсүңөр, канча киши муунуп өлдү, канча бөбөк. Кече эле сокулуктан бирөө спорт залга келип бир кыз муунуп калбадыбы? Ай, башка мамлекетте, мындай демократиялык башка мамлекетте мындай болсо, министрди өлтүрүп коймок, ошол муунтуп коймок, ошол залга алып кирип туруп тиги муунган баланын жанына муунтуп таштамак. Вообще жоопкерчилик деген жок да силерчи. Мууну өлүп атабы, күйүп өлүп атабы, секирип өлүп атабы, ишиңер жок ай. Ишиңер жок. Даттабы ушундай кайда келсиңер да анан барсак, я, реформа кылып атабыз, минтип атабыз, антип атабыз деп койсуңар.
Эмне кылып атасыңар? На самом деле эчтеке кылган жоксуңар. Мына биз кече коррупционный схеманы кармабадык беле. 94-жыл училищадан кармабадык беле. Эмне кандай реакция кылдыңар? Кандай чара көрдүңөр? Бүгүн убактым болбой атат, барып туруп бир сүзүп кетет элек силер жакты. Бул бир туугандар. Анан экинчи тетиги конституция боюнча эле талаш тартыш көп болуп атат, аябайчы эми бул. Жана депутаттар элдин жүрөгүн айлантып бүттү да тетиякта отурган тети. Каныбек Капашевич, анан Дастан Бекешев. Эмне ушу силер я? Мындай кайра кол кабыш кылып жардам бербейсиңерби я? Жаныңар Акаев, эмне силерге эмне жетпей атат я? 30 жыл ичип тоноп тойбой калдыңар. Анын автору ким? Авторун эмне кыласыңар? Авторун ким? Аякта прямой президентский правление кирген тат. Президенттик башкаруу болгон тат. Мен көрдүм, мен мынчалык каша экенин көргөн эмесмин. Вообще каша кылып сапсыңар да мамлекеттичи. Ноокатка барсаң өзүнчө президент, Жалал-Абадка барсаң өзүнчө президент, аким, губернатор, мэрлер, прокурор, соттордун баары өзүнчө эле бир мамлекет болуп алгансыңар. Ошондойду жок кылыш керек. Бир эле үйдө бир эле кожоюн болуш керек. Мондай вертикаль власти болуш керек. Болбойт андай башаламандык башкаруу. Болбойт. Эми саламаттыктын айтпай эле кой, могу азыр билим берүү жөнүндө эле сөз бул. Эми конституцияда мына ошон бир полномочияны алып, азыр бир эле үмүт ушу Садыр Нуркожоевич да булар 30 жылда вообще талкалап бүтүштү да. Эчтеке калтырган жок. Анан тетиги депутаттардын чыгып алып келжиреп сүйлөп атканын карабайсызбы? Ушуда сөзбү? Ким автору, ким? Автору мен автору. Кыргыз эли. Ал конституциянын автору мо жүрөктөн чыкты, көкүрөктөн, мо күйүп аткан көкүрөктөн чыкты. Парламентский башкаруу деп туруп бүт барын бардак кылып таштагансыңар силер. Ошо бардак кылганын ичинде барсыңар, баарыңар деди. Капашевич, Дастан Бекешев, ушундай андай жакшы ниет, жакшы тилеңер бар экен, ошо конституционный совещанияда барып айтпайт белеңер оюңарды. Ошондо эмне барган жоксуңар? Ошондо эмне катышкан жоксуңар? Же бирөө киргизбей койду силерди барганда? Бул атайлап жасалган провокация да, атайлап баягы бул кыргыз элин туңгуюкка тыгат дегенде, конституция эч качан оңдобойт элди. Ушуну бир түшүнүп койгула мекендештер. Адам оңдойт, адам. Адам оңдойт, ошол биягы жүрөгү таза, ниети таза адам келип реформа кылып, деп бузулган сотторду, кутурган прокурорлорду, мектептин директорлорун, главврачтарды, тияк-пияктын мафиозный структуранын баарын талкайда турган адам болот, реформатор. Эч качан жамаат келип алып реформа кылган эмес. Тарыхта деле андай жок, карап көрсөңөр. Ал жанагылардын сүйлөп атканы ал жөн эле элдин оюн буруу аракети бул. Эми кече Дастан Бекешевди тетияктан үй алып алган турбай, сокурларга берилген үйлөрдөн алып алган турбай. Эмне Дастан Бекешев үй жок калдың беле. Ошол жактагылар жамандап атышат го сени. Дастан Бекешев жеткен, ууру, коррупционер деп. Ууру коррупционердин баары чогулуп алгансыңарды 30 жылдан бери айлаңар кетип атат. Мына атайлап провокация кылып атат, достор. Мен ачык эле айтып коем, булар бизнестери, булар эме бүт ушуларда да жанагы майдын баасын көтөрүп, бензиндин баасын көтөрүп атпайбы? Булар кыргыз элинин душмандары кылып атат. Садыр Нуркожоевичтин душмандары кылып атат. Муну ачык айтыш керек. Ачык айтыш керек. Булар душмандык кылып атат кыргыз элине. Атайлап бааларды көтөрүп, жанандай социальный взрывка алып баратат да булар. Ошо жарылып кетсе экен ушул. Жана конституционный реформа эмеси референдум өтпөй калса экен деген тилектери бар. Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, булардын дөөргөн сөздөрүнө ишенбегиле. Бизге реформатор керек. Кандай конституция болсо да реформатор керек. Реформатор келип оңдобосо тет кутурган сотторду, прокурорлорду, тергөөчүлөрдү, главврачтарды,
Hakimlerdi, merlerdi, ayıl ökmöttörдү emне деген кылмыш иши бар ай? Emne деген тварь эткенсиңер, жатып ал. Emne деген бузукулукту кылгансыңар, я. Анан жөн жүрбөйсүңөр го, бир тобо кылат деген сөздү түшүнбөйт экенсиңер. Силерге мына жакшы айтып, кой, кел, ынтымакка келели деп кол сунганды түшүнбөйт экенсиңер. Силерди жанагындай эле гестапалардай эле кылыш керек экен да. Гестапалар эмне кылып, бүт эле кырып таштабады беле баарынча. Убал сооптон коркпойт экенсиңер. Ой, тетиякта 2 миллион эл тентип жүрөт. Я, моякта бюджетте акча жок, мондай болуп атса анан туруп алып, конституцияны ким жазган? Конституциянын автору ким? Мен автору, мен жазгам ошо. Менин көкүрөгүмдөн, менин жашоомдон, менин ызамдан, менин таарынычымдан, менин талабыман келип чыккан конституция. Ал жөнөкөй чортамандардын тилеги ошол болуп атат. Баякта Садыр Нуркожоевич деле айтпады? 300 семья бар дейт. 300 киши бар ушул Кыргызстандын канын ичип 30 жылдан бери ичип жеп тоноп келаткан 300 семья бар. А тиги эмне баш жагыл эле, жаңы эле башталышы. Эми жаңы башталды. Кутулбайсыңар, эч кимден кутулбайсыңар. Анан мындай бааны кымбаттатып, бир провокация кылып, митинг кылып, анан ушу төңкөрүш кылам деп вообще ойлонбой эле кыла ал жөнүндө. Анан эң хорошо төңкөрүш кылдыңар, анан ким келсин анан бийликке? Ким? Кимиңер келесиңер? Мадумаровпу? Же Каныбек Капашевич келсинби? Кимиңер келесиңер? Кайсы беттиңер менен келесиңер? Болуптур, Садырды кубалай бийдиңер. А ордуна ким келесиңер? Силерди эл жолотобу? Ойлонбойсуңар, я, силерди эл жолотобу? Билет да силердин кандай коррупционер уур экениңерди билет да кыргыз эли. Ал жана конституциянын ээси мына мен, кыргыз эли жазган. Кыргыз эли ошону талап кылып атат. Бизге жанагындай вертикаль власть деп коет. Ошондой керек болуп турат. Ошондой эң баш, эң чоку болуп бүткөнсүңөр да баарыңарды башыңарды каңдаш керек. Ал как башыңарды, куу чачыңарды жулуп башыңарды каңдабаса силер вообще адамча айтканды түшүнбөгөн тупойлор экенсиңер. Кечирип койгула. Маданиятсыз сүйлөсөм, урматтуу уурлар жана урматтуу коррупционерлер. Жон койбойсуңар, бүттү силердин дооруңар, бүттү ай. Андай бүттү, андай доор бүттү, болду. Биз чортамандар жөнөкөй эл жол бербейбиз агач, жол бербейбиз. Садыр Нуркожоевичтин Кудай таалам өмүрүн узун кылсын, ден соолугун таштан жаратсын. Бүттү силердин дооруңар, бүттү. Болду, эми элге мындай бир эме бергилечи, эл деле жашасын, эл деле бактылуу. Силер элеби эмне урук тууганыңар жана күчкаңар 300 эле киши жыргасынбы? А башкасы эмне болот? Тиякта 2 миллион мигрант эмне болот? Биякта сот прокуратурадан эзилип жаткан чортамандар эмне болот? Тетияктан директорлерден, главврачтардан запкы жеп аткан чортамандар эмне болот? Ошентип жата берели биз. Силердин астыңарда, силердин тебелендиңерде жата берели. Байыптан бери унчукпай койсо эле кутуруп атасыңар да, чыгып алып, тигини айтып, муну айтып ана конституция мындай, конституция оңдобойт адамды. Эртерээк ошо конституциясын өткөрүп, референдум өткөрүп, саясий процесстерди бүтүрүп болду эми элдин курсагын тойгузбайбызбы? Элди бакпайлыбы биз? Элдин жашоосун оңдобойлубу? Же ушу силерге окшогон эле ээн оозтордун эле оозун аңдып эле анан элдин жүрөгүн ортуп бүттүңөр. Эл уккусу келбей калыптыр силердичи. Эмне ошентип анан эмне Садырды жаман көргөсү анан эмне бийликтен кулатабыз деген оюңар барбы? Ушунчалык акылсыз, ушунчалык ыйманыңар пас, ушундай тупой десем таарынасыңар да. Бүттү да силердин эмеңер бүттү. Эчтеке кыла албайсыңар. Бүт дүйнө жүзү признавать этти. Бүт дүйнө жүзү кызыгып атат. Бул адамды сыйлап атышат, барктап атышат, баалап атышат. Бул эмне деген адам? Кандай тагдырды көргөн? Кандай жолду басып келген? Эмне болуп президент болуп калган деп элдин баары дүйнө жүзү монтуп атат. Анан тетиякта отурган парламенттеги чимкириктер чыгып алып анан кыргыз элине акыл айтасыңар. Кел жиреген акмактар. Ошол достор,
Булар ар кандай провокация кылып атат. Бирок биякта карап турат, канча деген 6 миллион көз салып турат. Биз жол бербейбиз ага, андай бузукулукка, андай арам оюңарга жол бербейбиз. Ачык эле айтып коеюн. Жөн бир жериңерди кысып жөн отургула. Сыйлаганды билбеген, сыйпалаган көрсө кур деп коет. Дастанбек Ашип, сен жеткен куутумчук сен окшойсуң. Я. Сенде деле толтура экен компромат. Мына мен шашпайм, сен четинен анан чыгарам мен сага компроматты. Тиякта 2 сазык депутат болуп отурдуң, далайды эле тварить этсең керек. Далайды кылсаң керек, далайны мен куйруктарың чыгып атат го ар кайсы жерден эмеле. Ошол достор.